Биз азыр аң сезимге, ой жүгүртүүгө кам көрөбүз. Бүгүн биздин студияда конокто эл аралык коуч Максат Мухтаров, ошондой эле лайф коуч Чыңгыз Жапаров келип отурат. Кандайсыздар? Абдан. Кутмандуу таңыңыздар менен кош келдиңиздер. Таңыңыздар менен рахмат. Деги эле таңыңыздар кандай башталды? Абдан сон. Бүгүн эрте менен эрте турдук. Андан сырткары бүгүн көптөгөн тренингдерибиз бар. Ошол убакта биринчи күнү сиздер менен башталды. Көз тийбесин. Yani азыр фейс фитнесте түшүнгөндөр бар, түшүнбөгөндөр бар дегендей эле коучту, лайф коучту түшүнгөндөр бар, түшүнбөгөндөр бар. Андыктан бизде азыр Кыргызстандын 7 дубандан көрүүчүлөрүбүз көрүп турат. Коуч деген, лайф коуч деген бул эмне? Ким? Coach деген англис тилден алынганда тренер деген эле сөз. Trainer анан coach деген сөздөр синоним. Биз жанагы көрүп жүргөн профилине жазып алат го коуч тренер деп. Бул ката нерсе да негизи. Анткени тренер деген эле болуп калат. Коуч менен тренер бир эле сөз. Даже биз тренерлерди көбүнчө баягы спорттук нерселерде машыктыруучу катары көрөбүз да, жок. Аларды эле, мисалы футболдун эмесинде эле коуч дейт. Тренер дейт, окшош эле. Лайф коуч бул жашоо тренери десек болот да, же болбосо жашоого машыктыруучу. Биз жашоого машыкпай эле кирип алабыз. Мындайча айтканда подсознательно эле жашайбыз. Ата энебизден эмне үйрөнсөк, ошол баалуулуктар менен эле, ошол тууралар менен эле, ошол чындыктар менен эле жашайбыз. Ошондуктан жашоого бактылуу болуш үчүн дагы машыгыш керек. Лайф коучтар ошону үйрөтөт, мындайча айтканда. Жашоого машыктырат. Деги эле Максат мырза, Чыңгыз мырза, бул тармакка келгениңиздерге канча жыл болду? Жана келишиңиздердин себеби да кандай болду экен? Бул 2016 жылы башталган. Келишибиздин менин жекече келишим. Мен ошол өзүм лайф коуч экенмин, өзүм билбей жүрдүм. Кийин мындай нерсе болгонун үйрөнгөндөн кийин анан ошондо таптым. Анан 2017-де баштадык Кыргызстанда. Алгачкы коучтар болуп, ошол Чыңгыз Жапаровго өз киргенбиз. Ал эме Чыңгыз мырза? Мен негизи мугалим катары билим берүү тармагында жанагы ОРТге даярдык курстарында иштегенмин. Мен деле ошол кезде эле семинарларды өтүп жүрчү экем. Бирок ал жердеги айырма мугалимдер менен азыр коучтун айырмасы бир нюанс бар. Көбүнчө биз ал жакта окуганыбызды эле айтып берет экенбиз да. Коучинг бир аз башкача экен. Ал жерде анализ болот, изилдөө болот жана башка дегендейчи. Ошонун негизинде коучтардыкы бир аз башкача экен. Мен семинар катары мурда окуганымды же көргөнүмдү айтып берсем, азыр уже анализ, изилдөө ошонун негизинде. Негизги кесиби Чыңгыз мырзаныкы мугалим экен. Ал эми Максат мырзаныкы? Мугалим. Меники мугалим эмес, мен экономиканы бүтүргөнмүн. Экономист. Экономист болгом, Америкада бүтүргөнмүн. Бирок менин жашоомдо мындай адамдын жашоосун өзгөртүү болчу. Мисалы, өзгөчө маанилүү нерселер университетте, мектептерде үйрөтүлбөйт. Мектеп, университетте кесип үйрөтүлөт. Бирок кантип бактылуу жашаш керек, кантип бала тарбияш керек, кантип акча табыш керек, мындай биздин эң маанилүү көйгөйлөр, мамилелер кандай болуш керек, ошолор жөнүндө бир университет болгон үчүн азыркы тармакта ошо коуч тренингдер аябай актуалдуу болуп атат. Эң сонун. Керемет. 6 жылдан бери ошондо 2016 6 жылдан бери элге ушул лайф коуч кылып кызмат кылып келип атасыздар. Суроо мындай болсун, Кыргызстандагы эң чоң көйгөй эмне экен ошондо? Кыргызстанда көйгөй деп айтпайбыз, бирок балким бул эң чоң кандай десем, өнүгүүгө алып бара турган бул нерсе, бул адам өзүн сүйүү болуш керек болот да, сүйүп сыйлоо. Ошол эң башат болуп атат. Эгер адам өзүн сүйбөсө, сыйлабаса, анда чоң нерселерди кылыш кыйын болуп атат. Мисал айталы, мен дайыма мисал келем. Биз үйгө конок келсе сыйлайбыз, туурабы? Жаябыз, бирок өзүбүзгө боло берет дейбиз го. Ошол жерден бир айырмачылык болот да. Эгер сиз өзүңүздү аябай сыйлап сүйсөңүз, анда конокту да мындай искренне деп коет, ошентип сыйлайбыз. Азыр биз бир аз кандай сыйлайбыз? Эл эмне дейт деп, мындай коркуунайынан, туурабы, же бизди мактасын деп сыйлайбыз го. Эгер өзүңүздү чынында эле сыйласаңыз, анда элди да чында сыйлайсыз. Негизи чындыгында эле бар го, бирөөгө белек бер, бирок белекти кайра күтпө дейт го. Себептигинде сен чын жүрөгүңдөн бере турган болсоң, сен белекти андан күтпөйсүң дейт. Ожидание болбойт да. Деги эле бул боюнча эгерде мына бир канча элдин башын чогултуп сиздер мындай чоң ишчараларды өткөрөсүздөр. Бүгүнкү күндө биздин кыргыз элинин кызыгуусу канчалык деңгээлде болуп жатат жана ошондой эле кайсы муундагылар көбүрөөк келип жатат сиздерге? Бизге азыр орто жаш муун келип атат, 25-тен 35-ке чейин, өзгөчө аялдар көбүрөөк да бул нерседе. Кыргызстанда негизи кайсы тренингдер болгон аялдар көп?
Эркектер кичине намыстанабызбы билбейм. Билбейм. Эркектер билет да просто. Бизде билем деген нерсе бар го. Жок, толгораак кылган. Анан ийгилик кечирсе, аял кишилер балким мындай өзгөрүүнү көп каалайбы же байыганды көп каалайбы же акча маанилүү болобу, ушинтип эгер мындай өнүксөк жакшы болот деген мааниде болот. Бирок жакшы жагы аял кишинин өнүгүүсү абдан жакшы. Анткени үйдө көбүнчө аял таасир берет го, жолдошуна, балдарына таасир берет. Эргүү берип, мындайча айтканда. Аялдардын өнүкүүнү бул өтө эле жакшы. Анан дагы бир психологияда мындай нерсе бар. Эркектер көп мындай чоң максат коюп өнүгүүгө мындай көп деле кызыктар эмес да. Чыныгы нерсе аялдардын каалоолору күчтүү. Ошон үчүн дүйнөдөгү кооздугунун себеби дагы ошо аялдардан келген да. Аялдардын каалоолору мисалы дайыма жаңы тренд чыгып турат, жаңы эме турат, үйдү жасадыңыз, анан чото модасы өтүп кетти. Аны эркек кылат. Эркекке 4 бал болсо болду, жашай бер. Эмне болсун турат. Анан экинчи жагынан баягы үйдөгү жан дүйнөсүн кыйналган проблемаларга, социалдык проблемаларга туш болгондор бизде көбүнчө аялдар болгон үчүн да, ошондуктан дагы бир нерсе через кризис деп коебузбу ошондой. Кошумча айтып кетмекми, аялдар эмоционалдык жашаган үчүн алар ошо эмоцияны көбүрөөк каалайт. Эркектер рационалдуу жашайт да. Логика менен. Бейпиликте, бир эле багытта. Ооба. Мындай эчтеке кылбай деле отура берет эркек. Аялдарда андай нерсе жок да. Балким бул билбегендиктен чыгар. Бизде ошентип ойлойбуз, билбегендиктен. Бирок мындай эркектерде кандай десем, мындай аялдарда жаңы нерселерге көп умтулуп атпайбызбы? Мода болуп атат, тренд болуп атат, кийим болуп атат. Эркектер мындай рационал дедим го, алар антип артынан чуркабайт да. Азыркы тренд дагы эмне, коучинг болгон үчүн биринчи аялдар баштап атат да ошон үчүн. Түшүнүктүү. Менде негизи жакшы суроо болуп атат. Мына ошол эле Максат мырза, Чыңгыз мырза, сиздер өзүңүздөр негизи маектин берүүсүндө мурун эле биринчи эле айтып атасыздар. Мен өзүм коуч экенимди, мындайча айтканда лайф коуч экенимди дагы билбей жүрүптүрмүн. Анан кийинчерээк изилдеп, өзүмдү анализдеп көрсөм, мен ошол эле багытта жүрүптүрмүн. Кийин гана оңдоп түзөп койдум дегендей, кошумчасын коштум. Деги эле бул коуч тренерди, коуч деп коелу, эгерде жашоону туура багытка салуу боюнча дейли, муну канча жаштан берсек туура болот? Балким мектеп курагындагы балдарга бере берсекпи, балким сабак катарындагы, же болбосо мисалы 30-35 кеч эмеспи өтө? Негизи мындай нерсе бар да, муну эгер ата-эне үйрөнсө, бул ата-эне бала үчүн герой да, мындайча айтканда, дүйнөдөгү эң күчтүү адамдар бул ата-энеси болот. Эгер ата-энеси өздөрүн өнүктүрсө, бала автоматически өнүгүп кете берет. Анткени ал көргөнүн эле кылат. Бала ата-энесинен көргөнүн эле кылат да. Бул ата-эне главный өзүн өнүктүрүш керек. Болду, анан биз инсайт айтканга аракет кылайын. Бул жашоодо биздин кеч калдык деген нерселерибиз болот да. Бирок тагдырдын сааты боюнча эч нерсе кеч эмес, эч нерсе эрте эмес. Сиз 60 жашта ушул өнүгүүнү түшүнгөн болсоңуз, билген болсоңуз, маанилүү экенин сезген болсоңуз, 60 жаштан баштап өнүгүп кете бересиз. Биздин тренингтерге 60тан өткөндөр 75, бир кечээги тренингде 75, андан кийинкисинде 76 жаштагы апалар, 72 жаштагы ата келип атат мисалы. Бул эмне деген сөз мындайча? Алардын бул жаштан кийин эмнеге өнүгөт дешиңиз мүмкүн, бирок алар өнүксө, алар уже балдарына килишпейт, же болбосо неберелерин аябай сонун тарбиялайт, ушул жагынан аябай пайдалуу болот. Бир жагынан бул бирөөгө мисалы картайганда аңгиче үйрөн не кыласың деген бул мындай жакшы түшүнүш керек да, өнүгүү бирөөгө пайда алып келен иштеп акча табайын эмес. Бактылуу болуш үчүн 70 жаштагы киши бактылуу болуш келеби? Албетте. Значит, бул жерде бул коучинг 7ден 70ке керек да. Анткени 7 жашта бериле турган нерсе бар. Эгер ата-энеси детский психолог болбосо, жаш балдардын психологиясын билбесе, ал жерде канчалаган эме болот да, ошо балага дагы керек, кантип өтүш керек. Өзгөчө жаш балага өтө керек. Анткени 6 жашка чейин баланын подсознаниясы ачык болгон үчүн, мисалы ал балага сен башың иштебейт десеңиз, ал менин башым иштебейт деп өсөт. Мисалы мен кичинекейимде сен Америкада, сен Японияда окуйсуң деди эле, мен ошол жака барып келдим. Ал убакта башыма кирип калыптыр. Демек сөздүн таасири балдарга кадимкидей сөзсүз. Азыр сизге мисалы бир аз критика айтсам, сиз анализ кыласыз дагы. Критика катары алып өнүктүрөсүз. Жаш бала антип түшүнбөйт. Сен аябай акылдуусуң сен, мен уже акылдуу экенмин деп ошентип эме кабыл алып кетет. Демек
биз балдар менен сүйлөшкөндө дагы этият болушубуз керек экен. Эң өкүнүчтүүсү мына келечек жаштардын колунда дейбиз да. Бирок жаштар кимдин колунда? Суроо мына ушул жерде да. Мугалимде, ата-энеде да турабы. Алчыр балким мектепти бүткөн деле бирөөлөр мисалы үчүн үйлөн деп эрте үйлөнүп алышы мүмкүн да. Мен ошондо кээде өзүм наразы болуп кетем да. Ал үйлөндү да, 1 жылдан кийин буюрса балалуу болот. Ошол балага татыктуу ата-эне болобу деген суроого жооп береби деген көйгөй барбы дейм да. Эми мындай эч кандай жашоого машыгып кирсеңиз, эмнеге машыгыш керек дегенде, баягы каздан аяк кагылышат, анан дагы пландары жок, бири-бирине урушуп, кайнене келин булар мынтип ордуна тургучу уже канча жыл өтүп кетет. Арада аябай көңүл кырылуулар болот, балдардын психологиясы бузулат, ошолор да. Бул биз эле жөн эле жаман жагын карабаңыздар. Сиз аябай өнүккүңүз келеби? Америкалыктар, мисалы башка өлкөлөр өнүгүп атпайбы? Ошолорго мындай жеке өнүгүүдөн башталат да. Жеке өнүгүүңүз жок болсо, анда биз 4 тармактан өнүктүрөбүз. Мисалы, жагышчоо машык, жеке өнүгүү, үй бүлөлүк бакыт, иш же бизнес, анан коомдогу ордуңуз. Ушул 4 тармак бирдей кетпесе, анда бир жагында аксап калат. Анда баарына таасир берет. Демек жанагы бай болуп туруп деле бактылуу боло албай калгандар, ошо. Балким үйүндө бардык нерсе бар, бирок материалдык камсыз болбой калгандар. Мындайча айтканда бай болуп деле бактылуу боло албагандар. Ошондо бир жактан аксагандар болуп калат экен да, э? Бактылуулук, мен ушуну айтам да, акча болсо бактылуу болот, бул туура эмес түшүнүк. Бактылуу болуш үчүн отдельно иштеш керек. Мен биринчи ошондон баштагам, үй бүлөлүк бакыттан баштагам. Мен үй бүлөм бактылуу кылып түптөгөндөн кийин анан бизнеске баштадым да, ошондой болду да. Анан тескериси дагы бар. Мисалы, акчасыз деле бактылуу болсо болот да деген темалар бар. Жок, мисалы, ал дагы биз кошулбайбыз. Эмнеге? Сиз балаңызды жакшы жерге окутуңуз келеби? Каалаган нерселерди мындай алып бергиңиз келеби? Көрүңүз, булар акча менен связан нерселер да. Сөзсүз буну камсыз кылыш керек. Мисалы, эгер Меккеге барам десеңиз, ажылык кылам десеңиз акча керекпи? Ошон үчүн акча колдун кири деген бул жаман, мындай туура эмес түшүнүк калыптанганда 20-кылымда бизде мындай жакырчылыктын пропагандасы болгон да. Эми болсо ошо байып кетсең бузулуп кетесиң, байып кетсең эме болуп кетет деп коркуу бар адамдардачы. Мен айтмак элем, байсаңыз бузулбайсыз. Эгер ичиңиз жакшы болсо, байсаңыз ичиңиз ачылат. Ичиңизде жакшы болсо жакшы чыгат, ошо кайрымдуулук эме болот. Ичиңиз жаман болсо, итак эле жаман элеңиз, просто акчаңыз жок болгондо көрүнбөй калды да. Мүмкүнчүлүк пайда болду. Акча болгондо ичи ачылат да, жаман киши болот. Сон, биз бактылуу болгонду үйрөтөбүз деп атпайбызбы? Өзүңүздөрдү бактылуумун деп сезесиздерби? Анан бактылуу деген бул өзү эмне? Бактылуу деген мындай нерсе да. Бир нерсеңизге ыраазы болсоңуз бактылуу болосуз. Мисалы, нааразы болсоңуз бактысыз болосуз. Мисалы, бир максатыңыз болсо бактылуу болосуз, максатыңыз жок болсо бактысыз болосуз. Мисалы, бизде көбүнчө негатив жүрөт, эмнеге билесиздерби? Оюңуздарды жакшы караңыздар, дайыма каалабаган нерсеңиздер жүрөт. Туурабы? Акчам жетпей атат, тияка барыш керек, мындай кылыш керек, мындай каалабаган нерселерди көп ойлойбуз. Ошо каалабаган нерсеңиз көп болгондо жүзүдөн көрүнөт. Эми ошолорду каалаган нерсеңиз табышыңыз керек. Каалаган нерсеңиз кантип табасыз? Каалабаган нерсеңизди кармайсыз, мисалы, оюңузда жүрөт да, мисалы, акчам жетпей атат дегенде. Ошонун тескериси эмне болот? Каалайм. Жок, мисалы, акча жок болуп атат да, тескериси эмне? Акча көп. Акча көп. Значит, мен акчам көп деген ошону ойлоп жүрөсүз. Ошого фокус болот. Анан эң маанилүүсү, мындай кыял өтө маанилүү, мындай кантип деген суроого жооп бербейсиз да. Биздин эң кыйынчылыгыбыз кантип. Мисалы, бүт эле ишиңизде эмне дейсиз? Кантип дейсиз, туурабы? Кантип кылам? Кантип барам? Кантип жерем? Кантип? Ошол сөздү ошол суроо бизге берилген суроо эмес, аны тагдыр берет. Кантипти билбейбиз. Сиз биринчи эмне каалайсыз, ошону таап алышыңыз керек. Монда аябай кыял эмнеңизден жөнөкөйүнө чейин. Мындай айтканда максаттарыңыз зататочку болуш керек. Азыр көбүнчө максаттарыбыз эмне? Этиш. Үй алам, тияка кылам, этиш аны эмес. Ошол бүткөндөн кийин акырында, конечно, эмне каалайсыз? Ошолорду таап алышыңыз керек. Эгер каалаганыңызды билбесеңиз, анда бир аз жашооңуз кыйын болот. Анткени Кудай да айтат, каала берейин деп атат. Берип анан каала эмес, ошо биринчи каалашыңыз керек. Эмне каалайсыз? Айга учканды каалайсызбы же эмне каалайсыз? Канча көлөмдөгү акча каалайсыз, мисалы, машина каалайсызбы? Ошолорду жазып аласыз жөнүнө. Анан жашап жүрөбүз, карасаңыз болуп кеткен болот. Негизи эле сиз айткандай эле жашоодо ушундай адамдар бар. Мындайча айтканда жашап жүрөт, иштеп жүрөт, жакшынакай эле акча таап жүрөт. Бирок ошол эле учурда алдына койгон максаты деле жок. Мындайча айтканда күн өткөрүш керек, акча табыш керек. Кыргыздарды койсоңуздар билесиздер, аябай айланма. Үй алыш керек, машина алыш керек. Анан уулдарды, балдарды кыздарга там үй бүлөлү кылыш керек, мындайча айтканда. Анан аңгыча кайра үйүң эскирип калат, үйдү же чоңойтуш керек. Машинанын маркасы эскирип калат, кайра аны жаңыртыш керек. Анан ошентип туруп кетип калат. Чындап калат экен, Экинчи бир нерсе бар, жанагы Канаттын суроосуна байланыштуу. Бактылуулуктун дагы бир немеси осознанностьтон келет да. Баамдоо.
баамдоодон. Сен ээ болгон нерселериңди баамдап жатасыңбы, жатпайсыңбы? Мисалы, мурда балким ачкачылык, ушундай жокчулуктан бактысыз болсо, азыр адамдар балким баардык нерсе болуп туруп деле бактысыз болуп атат. Неге? Осознавать этпей атат ошол бар нерселерин. Анан сиздин сурооңуз боюнча азыркы мындай максаттар биздики элдин максаттары. Анализдеп көрсөңүздөр, үй, машина бул сиздин чындап ичиңизден келген максаттар эмес да. Эл кылып аткан үчүн. Кылып атат. Бизде конкуренческий мышление деп коет, баягы атаандаштык, ой жүгүртүү бар да. Самооценка баягы өзүн сүйүү төмөн болгондо бул нерселер чыгат. Өзгөчө сиз тиги Илон Маск менен жарышпайсыз да. Илон Масктын мынча миллиард доллар болуптур, мынча түшүптүр десе, түшүптүр, азыр мен өтөм, аны менен жарышпайсыз. Сиз именно сиздин жакын чөйрөңүз менен самооценка төмөн болгондо конкуренция болосуз. И алар сизден өткөндө сизде көрө албастык, кызганыч ушундай пайда болот. Сиз ушул жакын чөйрөңүз менен эме кыласыз. Өтүп кабыл кылбасаңыз. Өтүп кетти, макул кабыл кылам десеңиз, анда проблема жок. Анан мисалы үй, машина дегендер ушул биздин өзгөчө мисалы мурда ата-бабалар ошол көбүнчө жокчулуктан келгенде бул үй деген маселелер проблема болгон да. Турак жай, башкалар. Ошол мындайча подсознательно келатат да. Салтууланып келет. Мисалы Максат байке мындай сөз бар да. Максат байке мисалы 22 жылдан бери за границада да. То есть өмүрүнүн жарымынан көбү чет өлкөдө өтүптүр да. Анан бир жолу сүйлөшүп атат. Мага үй деле керек эмес экен дейт да. Неге? Мен итак эле мен дүйнөнү монтип кыдырып жашап жүрөм дейт да. Германияга бардым, Америкага бардым, Россияга бардым, Турцияга бардым, азыр Кытайда жашайм. Мындай ал бияка алып койгон үйдүн кандай пайдасы дейт мага дейт да. Туура. Максатың башкача болсо, мисалы ал керек эмес болушу мүмкүн да. Бирок үй алып койдум. Негизи алып коюш керек. Алып койдум, эмне кылабыз? Негизи өзүңүздөр билесиздер да, сырткы мамлекетте жашагандардын алардын жашоого болгон көз карашы. Себеп дегенде алар жада калса үй жок экен. Өзүнүн эле жашап аткан мамлекетинде, өзүнүн эле жашап аткан шаарында үй жок экен. Кадимкидей эле мындайча айтканда отель деп коебуз, ошондой эле жашайт экен. Болбосо шумдук үйлөрү бар. Ошол эле биз билген эле Коко Шанель боюнча айта турган болсом, бул айым ушундай болчу экен да. Акчалары мындайча айтканда эми эбегейсиз да, аябагандай көп. Бирок өзүнүн жеке мындайча айтканда үйү жок болгон экен. Бир гана отелден отелге болуп жашап отуруп, эң акырында өзү каза болгондо дагы ошол отелден чыккан экен сөөгө. Баягы бул жерде үй албаш керек пропагандасы эмес. Жок гана бактылык менен жашай берген да, күнүмкүсү жашоо менен. Акчаңыз болсо эмнеге үй керек? Мисалчы, гостиница алыңыз андачы квартира. Анткени бүт сервис бар ашыкта. Мен ошонтип айтмакмын, неге? Азыр могу теле көрүүчүлөр теленин аркасынан кандайча деп атканда. Мейманкана эмне деген сөз? Ошо үйлөрдүн эң жакшысы да, азыр мен мисалы Хаятта калам, мен бияк келгенде үйүмдү эме кылгам да, квартира кылгам. Анан мен азыр Хаятта жашайм да. Эртең менен турсам бүт нерсе даяр, завтрак даяр, андан кийим кылам. Мен аябай эффективный иштеп атам да. Болбосо үйүм каякта, тияктан келгиче пробкадамын. Андай кылам, гостиница жашайм, бүт нерсе встречаларды аяка чакырам, аякта кылабыз, бүттү. Ушундай да. Керектүү каражаттарды таап атасыз. Үйгө келсеңиз эле үй жыйналуу. Дагы бир сонун суроо бар менде. Азыркы күндө соц тармактарда эл арасында, балким кичине түшүнүп калгандар арасында бактылуу эмес, бактылуу болгонду үйрөтөм дегендер, акчалуу эмес, акчалуу боломду үйрөтөм дегендер, өзү ден соолуктуу эмес, ден соолуктуу боломду үйрөтөм дегендер, балким өзүндө бир баласы жок, балаларды кантип тарбиялаш керекти үйрөтөм дегендер көбөйүп кетти. Коучту Instagram ачасың, TikTok, YouTube иши кылып ташыргызсаң коучка тие турган болуп калды деген сөз бар да. Ушуга канчалык сиздер жооп бересиздер? Анан ошол эле учурда үй бүлөңүздөр, канча балаңыздар бар, сиздер балдарга кандай тарбия бересиздер? Жеңелер тууралуу. Жеңелер тууралуу. Мен айта берейин. Биринчиден ушундай болуп атпайбы, ушундай көбөйүп кетип атат. Мен буну айтмакмын элдергечи. Буну мындай көбөйүп кетти, мындай деп айтпаңыздар. Кудай сизге бирөөнү себеп кылып бирдемке алып келди, илим. Бир эле кичинекей илим алып кетти. Анан мынтип айтышат да, мисалы, өзүм неге жетти келип, эч ким мисалы коуч моучу бирөө сиздин үйүңүзгө келип, кел, сени чыгарайын деп андай эме кылбайт. Эч ким келбейт. Ошондой адамдар ошол ойдон калып калат да. Бул жаман жагы да. Анткени тиги эмне болду? Бул адам башканы ойлоп атат. Бул деген сөз өзүнүн жашоосун өнүктүргүсү келген эмес адамдар да. Ошо сен эмнеге жеттиң мындай сурагандарчы. Бул жерде мен айтмакмын, Кудай сизге бир адамдан кичинекей бир билим берсе, аны үйрөнүп алыңыз, өзүңүз жашооңузду ойлоңуз. Тигилер чыкты, чыкпады, эмне ишиңиз бар?
мен жашооңуз аз акчаңыз барбы, бактылуу жашап атасызбы? Эгер жашап атсаңыз бирөөдөн алыңыз. Макул максат мурав Тони Роббинс алып алсаңыз жакын чыгып келатканда андан да үйрөнүп аласыз. Ошон үчүн коучтар көбөйүп атат, мындай болуп атат деген мурда тамадалар көбөйдү, андан мурда ырчылар мен билем да. Бизде бир канча эле ырчыбыз бар эле 90 канчанчы жылдары. Болду, каждый тамада бул мындай көбөйсө сапаттар чыгат да. Эгер көбөйсө бир эле кишини карап отура беребиз, мисалы Советский Союзда бир эле киши бар эле, болду, ошону карап отура беребиз да. А конкуренция көбөйгөндө андан мыктысы чыгат да. Эленип отуруп эң акырында кыйын. Ошон үчүн мен айтмакмын, мындай бул нерсеге кирбеш керек. Анткени макул бир эле кишини тааныйбыз, ким Мирбек Атабеков, только ошону угуу берели, мисалы да. А башкалар эмне болот анда, башкалар жашабайбы сыяктуучу. Андай нерсе, анан Кудайдын түрдүү нерселери бар да. Кудай ар түрдүү гүлдөрдү жаратканда, биз айта беребиз, бүт жакта эле гүл болуп кетти, бизге роза эле жетет дебейбиз да, туурабы? Кудайдын ушундай эмелери бар да, мындай молчулуктар бар да. Ошол сыяктуу ар түрдүү адамдар бар. Мисалы мага бирөө таасир берет, себеп мен болсом мага үйрөтөм. А кээ бирде Кудай себепти жөнөкөй кичинекей коучтан да эме таасир берип коюшу мүмкүн да. А сиз ошону ойлонушуңуз, артында Кудай бар. Аны ал кишиден алдым деген эме болбош керек да. Анан экинчи жагы бар. Экинчи дагы бир кошумчалай турган нерсе. Мисалы, бир адамдын тренери ал тармак боюнча ийгиликтүү болгон эмес болушу мүмкүн. Коуч же болсом тренер ал ийгиликке жеткиргиси келген адамды сырттан карайт да. Мындай айтайын, спорт менен салыштырып айтканда, Майк Тайсондун тренерин тааныйсызбы сиз? Атын уккан, бирок унутуп атам азыр. Эми эл тааныбайт да. Бирок ал тяжелый вес боюнча чемпион эмес да, точно. Туурабы? Ооба. Ал айта албайсыз да сиз. Сен өзүң неге жеттиң дебейт да, туурабы, Тайсон же башка бирөө. Ал сырттан карап, анын плюс минустарын көрүп, аны оңдоп багыт берүүчү адам. Машыктыруучу ал. Түшүндүңүзбү? Түшүндүм. Ал ушундай көз караш менен караш. Анан проблема жок. Эгер катышкысы келбесе, адамда акыл эси бар. Караңыз, бесплатный сабактары бар. Жакса катышасыз, жакпаса жок. Сизде эч ким зордогон жок да. Катышасың башка деп турабы. Бул просто өнүгүүгө жабыктык деген сөз. Өнүккүсү келген адамдар изилденип таап келатат, проблема жок. Ал эч ким баягы мындай критика кылган адам ошол жерден калып калат да, ал проблема да. Ал сиз өзүңүз критика кылган адамга айтмакмын да, сиз өзүңүз карарыңыз деп. Ал жерде адамдын мен психологиясын билем. Ал жерде мындай бактысыз болгон үчүн бирөөнү жамандаганда жакшы сезип калат. Аялдар, эркектер бирөөнү мо жаман дегенде мен уже жакшымын деген ошонун муктаждыгы бар да. Ошон үчүн өзүнүн жан дүйнөсү кыйналып атат деген сөз да ошол. Хейтер же башка дегендер. Негизи жакшы айта кеттим. Мындайча айтканда, мугалим кээ бирөө үйрөтүүчү катары мыкты, а кээ бирөө болсо өзү үйрөтө албаса дагы сабак бергенге мыкты. Молдонун айтканын кыл, кылганын кылба. Биз ошол тармакты бир аз өзгөрттүбүз азыр. Мисалы биз коучингде азыр сиздер да суроо бердиңиздер, 4 тармак дедик го. Биз биринчи өзүздүкүн өнүктүрүп атабыз. Мен чынында эле үй бүлө өнүктүрөм. Мисалы Кытайда жашайт элем, Кытайда жашайт элем, үйдү аябай мындай 15 000 доллар берип ремонт кылдырдым. Анан жакшы машина. Бул деген сөз мен балдарым уже көзү эмнени көрсө, ошо стандарт болуп калат. Эгер жаман үйдө жашасаңыз, жаш бала кичинекейинде түз алат дагы, анан жаман үйдө стандарт. Анан бир аз эле көбөйсө жакшы болуп калат. Азыр мен үйүмдү жасадым, машинамды алдым, майбактарды. Эми баландарым чоңойсо эми атасынан өтөнбөйт да эми. Дагы жакшыраак үйдө кылам дейт, значит уровень жогору көтөрүлөт. Керемет. Убакыт тартыш болуп атат, бирок бир суроо берейин. Ийгиликтүү инсан катары билебиз. Мен СОС тармактан Максат Муктаров, Чыңгыз Жапаров көптөн бери карап жүрөм. Сабактарыңызды дагы онлайн угуп жүрөбүз. Анан ийгиликтүү адамдардын адаттары жөн адамдардан өзгөчө болот дейт да. Мен ушул сиздер азыр бизди көрүп аткан көрөрмандарга ушул күндө аткара турган бир адаттардан айтып берсеңиздер, андан кийин маекти жыйынтыктасак. Мен бирөөсүн айтайын, Максат аке. Балким көп эле эртең менен тургандан баштап эмне кыласыздар? Эме эмне кылыш керек? Мынтип айтышат да көбүнчө, эртең менен турат, анан мындай кылат, тиндей кылат. Мен ага кошулбайм. Алар майда нерселерде эксперт. Кичинекей карапайым бизге окшогон адамдар көңүл бурбаган нерселерде алар аябай жакшы кылат. Ийгиликтүү адамдар. Мисалы, кечирип коюңуз, жөнөкөй сөз. Рахмат, ыраазычылык айтуу, Кудайга ыраазы болуу. Бул темаларда булар аябай осознанный да. Бул темаларда, бул багыттарда булар аябай успешный. Сиз мисалы айына 60 000 сом тапсаңыз, бир ай бир нерсе болуп, баягы ооруп суркоо болуп, башка болуп 40 000 сом таап калсаңыз, сиз нааразысыз да. Мисалы. Ийгиликтүү адамдар айталы 100 000 сом тапса, ошол ай 10 000 сом таап калса деле ыраазы. Неге? Ал плюста экенин билип атат. Сиз
минусту көрүп атасыз дегендей. Осознанность жок, түшүнүңүзбү? Ушул сыяктуу майдан нерселерде алар эксперт. Максат агай. Жакшы адаттар. Мен айтмакмын, ар бир адам сөзсүз бир максаты болуш керек да. Эртең менен турганда эмне кылам деген мындай бир эмне каалаганын билиш керек. Ошо турар мен эгер ошону дайыма кыялы сыяктуу дайыма ойлоп жүрсө, анда дайыма позитив жүрөт, дайыма ошонун артынан чуркайт да. Түшүнүктүү. Азыр биздин көрөрмандар дагы ушул маек бүткөндө кичине ич ашып аткандыр, дагы көптөгөн суроолор пайда болушу мүмкүн. Соц тармактардан сиздерди кантип табабыз? Биз Инстаграмда барбыз, башка тармактарда барбыз. Ошол эле сыяктуу биз эки дүйнө жашоого машыгуу борбор ачтык. Ошол жер Бишкекте бар, анан Жалал Абадта бар. Ошол соц тармактардан эки дүйнө борбору деп издесеңиздер болот, же биздин атыбызды издесек, Инстаграмдан дайыма түз эфирлер болот, мындай акысыз тренингдер деп болуп турат. Керемет. Кош келипсиздер. Сиздерге чоң рахмат. Таң ошондой бир убактыңыздарды бөлүп, жалпы өзүңүн билгениң менен эл менен бөлүшүү дагы бир чоң жетишкендик, э? Ооба. Чоң рахмат, сиздерге дагы ийгилик каалайбыз дагы. Биз болсо өзүбүздүн программабызды алдай карай улантабыз.